Рахмат. Нурбек Такабаевич, мыйзамды колдойбуз. Ушул мыйзамдан сырткары сиздин өзүңүздүн ички өкмөт бекитип берген токтом бар да, 421-токтом. Туурабы? Ошол токтомдорго өзүңүздөр мыйзамга жазбай калган нерселерди эле киргизип койсоңуздар болот. Мына азыр Дастан Далабаевич айткан нерсе, азыр мен дагы бир-эки сунуш берейин деп атам, ошолорду эске алып койсоңуз. Мисалы азыр ушу малды сүзүп алган фактылардын саны канча болду? ДТП болуп, сүзүп алып. Урматтуу Марат Абдрахманович, уруксат берсеңиз, сиздин сурооңузга мен жооп берейин. Ички иштер министрлигинин жол уюмунун коопсуздугун камсыздоо башкы башкарманын башчысы милициянын полковник Исраилов. Албетте, азыркы учурда жолдун агырсыктарынын бир түрү бар. Мал, жаныбарларды сүзүп алган. Ал деген таксанын бүгүнкү күнгө чейин анализ квартал сайын чыгып турат. Бирок мен сизге маалымат катары коем, бир күндө бир өлкөбүздө 15-20 жолдун агырсык катталса, анын 1-2-си ушу мал жанды болот. Ал деген ушу сезондук явленияда жазында, күзүндө көп болот. Анткени жазгы мал, жайкы малда баары жайлоого кетет. Ошондуктан жана сиз 421-токтом боюнча биздин башкы башкармалык тарабынан жаңы жол эрежелери иштелип чыгууда. Азыр бүтөйүн деп калдык. Ушул закон өтүп кетсе, ушул законга нормасына тийиштелүү жерлери бар. Ушу менен биз деген жаңы закон киргизебиз. Мына ошол айтайын дедим эле да, силерге сунуш берейин дедим эле. Ошол 24-статья, 24-5 экен. Малды жол аркылуу эреже катары күндүзү айдоо керек деп эле турбайбы? Бирок түндүсүн баары айдайт да, баягы чыгып кетет, жүрөт. Ушундайга көз карашыңыз кандай? Сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө жарык чагылдыруучу боектор менен камсыз болсун деген киргизсе. Анткени көп келди да, магачы эмнеге көтөрүп атам, аябай көп кайрылышты. Сиз өзүңүз айткандай, мына күнүнө 15 ТТП болсо, ошонун экөөсү мал менен экен. Демек, бул проблема. А эгерде жана милдеттүү боюнча киргизип койсок туруу болот. Ушул биринчи сунуш. Экинчи сунушум. Бишкек шаарында пробка маселесин чечүү багытында кандай шагтарды кылып атасыздар жана перспективада кандай кылса болот деген оюңуздар бар? Кайсы маселени? Бишкек шаарында пробка маселесин чечүү. Бишкек шаарындагы пробка маселеси боюнча бул жагдай мындай болуп атат да, өзүңү Бишкек борбор калабыз, ушу пропускная способность уличной дорожной сети деп коет, 40 000 автоунаага ылайыкталган да жолдору. Бирок өзүңөргө маалым болгондой, биздин борбор калабызда бир 500 000ден ашык автоунаа бар. Ошондуктан биз мындай жалпак тилде айтканда, канчалык биз светофордун объект койбосок дагы, канчалык биз көчөлөрдү мэрия ремонт кылып чоңойтуп атат. Бирок биздики эң биринчи проблема бул стоянка жок. Анткени канчалык биз көчөнү чоңойткондо деле эки бетинен стоянка жок үчүн элдер айласы жок коет, баягы узкий куш болуп калат жол. Ошондуктан баягы эле пропускной способность болот. Ошондуктан биринчиден бул деген транспорттун развязкаларды салыш керекпиз. Экинчиден болсо стоянка маселесин чечишибиз. Андан тышкары биздин башкы башкармалыгыбыз болсо ушу Япониялык Kyosan Technology деген компания менен меморандум түзүп иштеп чыкканбыз. Ал боюнча ушу жана зеленый валдан өткөзүп $8 миллион болот экен. Ал боюнча бүт өкмөттөн, Минфинден одобрение алып туруп, жанагы жайка аркылуу эмнеге жылкыга деп киргизип сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Буюрса быйыл бүтүрөбүз деген үмүтүбүз бар. Айткан себеби сунушта, мына аянтта, площадьта билесиз, знак бар, саат кечки 7ден эртең мененки 7ге чейин өтпөйт дегенчи. Демек, знактарга временной койсо болот экен да. Эртең менен бүт пробка үстүдөн ылый айдайт. Кечинде ылдыйдан өдөгө кетебиз да. Меске бир эле пример айтам, чүй менен кетип атканда филармонияга жетпей солго бурулуу жакты аябай чоң пробка. А эгерде экинчи линия менен саат кечки 5ден 8ге чейин экинчи линиядан бурулганга уруксат берүү дегенди киргизип койсоңуз, ошол жерден бир топ пробка азаят эле. Это реалдуу нерсе да. Ушундай нерсе кылганга болобу знактарга койгонго? Анткени кое атпайсыздарбы? Жана мен айткан токтомго киргизе аласызбы ошону? Коюңуз. Албетте, ага киргизсе болот. Биз дагы дополнительный обследование кылып, ушу транспорттук потокторду карап чыгалык, кандай кылсак туура болот. Анткени мен дагы бир жолу айтып кетем, бизде транспорт көптүгүнөн ушу светофорлордун фазадностун өткөзөбүзбү же приоритетин алмаштырып же убактын алмаштырганга деле болбой, бир жагына көрөсөк экинчи жагы пробка болуп калып атат да.
болсо машина көптүгүнөн. А сиз Ушундай нерселерди бир карап койсоңуз, мына час пик убагында временной отрезокто карап чыгабыз. Ошол эле Акунбаев менен өйдө кетип атканда, проспект Мира менен Акунбаевга жетпей билебиз. Плюс ал жерде 3 линия, 3 машина бата турган кылып койгондо фактически 4 батса болот. Но лишь бы жанагы камерага түшүп нарушение кылыш үчүн кылганда болуп калганда, хотя фактически 4 жөн эле атат. Ошол сыяктуу нерселерди карап койсоңуздар, эми жөн эле сунуш бойдон бияктан калып эле эске алабыз эмес. Реалдуу түрдө мага жообун алынды, бул сунуш же алынган жок деп мага сөзсүз түрдө жооп берип коюңуздар. Анан реалдуу түрдө карап берип коюңуздар деп өтүнөм. Рахмат.